Өз алдынча чарба жүргүзүүдө 30 жылдык тажрыйбага ээ Бактыбек Жанбек уулу бүгүнкүгө чейин кичи мекени Актала өрөөнүндө мүнөздүү дан эгиндерин жана көп жылдык чөптү гана эгип келген. Алары кыш бою багуусундагы малга жеткенинен ырыстуу деле киреше таппагандыгын жашырбайт. Ушундан уламбы келерки жазда өзү сыяктуу Теңир Тоолук фермерлердин кызыгууларын жараткан Сафлорду айдасамбы деген ниети бар. Биринчиден түйшүк аз. Экинчиден район борборунда ушул өсүмдүктү кайра иштеткен ири цех өндүрүшүн баштап отурат. Буюрсам ол сыккычынан бери келиптир. Ушунун баары жакшы, биз үчүн жакшы саамалык, биз үчүн жакшы сабак болуп атат. Сафлорго быйыл ушу аракет кылып, ушу элдин баарын үгүттөп, ушу кел чогуу айдайлы, чогуу иш кылалы деген бир инициативаны көтөрүп атабыз, жалпы дыйкандар. Колдоо таап атабы? Колдоо аябай сонун болуп атат. Бириккен Улуттар уюмунун бүткүл дүйнөлүк азык-түлүк программасынын 750 миң, Актала райондук өнүктүрүү фондунун 2 миллион 900 миң жана өзүк салым катары топтолгон 1 миллион сомго алынган бул жаңы ишкана азырынча бир нөөмөттө 1 тонна сафлорду сыгат. Бир эле убакта ыжмыгы да даярдалгандыктан элеттиктер бирок менен 2 коёну атып алышууда. Антсе да Теңир Тоо жергесинде жана ага коңшу Жалал Абад облусунун Тогуз Тороо районунда 200 гектарга жетпеген жерден гана түшүм топтолгондугу жаңы эле тасмасы кесилген бул объектинин толук кандуу өндүрүшүн аксатаары бышык. Азыр сырьё бизде асыраак толук кандуу жетиштүү эмес. Айыл тараптардан, ар кайсы айыл тараптардан айдап келип атышат. Биз дагы айдап атабыз. 20 гектар жер берди, азыр дагы жер беребиз деп атат. Жаныбызда дагы бир дыйканыбыз бар, анда 100 гектар жери бар. Ада айдаган атат, Кудай буйрса жакшы. Чындыгында бош жаткан кайрак жерлери жетишерлик Нарын облусунда сафлор эгүү демилгеси мындан 4-5 жыл мурун эле көтөрүлгөн. Бирок ошондогу облус, район жетекчилеринин убадалары бир айтылган сөз бойдон кала бергендиктен дыйкан фермерлердин төккөн мээнеттеринин көбү текке кеткен. Бактыга жараша эми минтип атайын ишкананын ачылышы жана айрым айылдарда чакан цехтердин кызмат көрсөтүп жаткандары майы үй тирчилигине, ыжмыгы менен саманы 4 түлүккө пайда техникалык өсүмдүккө кайрадан ишеничти пайда кылууда. Көп фермерлерибиз бүгүнкү күндө түшүнүп, муну айдоого жаңы өтө башташты да. Айдалбаган жерлерди көбүнчө өздөштүрүүгө өтүп атышат. Анан өзүбүздө белгилегендей Нарын Теңир Тоо өнүктүрүү фонду бар. Ал жактан да ушу кайра иштетүү тармагына көбүнчө көңүл бурдук быйылкы жылы. Ушул тегирмен, сафлордон май чыгаруучу жай, ушул сыяктуу алыскы айылдардагы кичи ишканаларга өзгөчө көңүл бурулуп, өзүңүздөр көргөндөй бүгүнкү күндө фермерлерибиз иш алып барат. Анткени акыркы статистикалык маалыматтарга көз чаптырсак, азыр сафлорго жана аны кайра иштетүүгө бир аз салкыныраак мамиле байкалат. Маселен, артта калган 9 ай ичинде Нарын облусундагы айылдык товар өндүрүүчү 708 субъектиге 475 миллион 463 миң сомдук насыялар каралганы менен 80%-ын мал чарбачылыгы менен алектенгендер түзгөн. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Актала району.